Эненин чыдамкайлуулугу, эр жүрөктүүлүгү жана сүйүүсү болгон окуянын негизинде тартылган. Бир топ жашка барып калган аял Венесуэланын аэропортунда контрабандалык товар ташыгандыгы үчүн кармалды. Аны эч ким билбейт болчу. Паспорт. Бул эмне? Аны мага кайтарып бер. Бул эмне дейм? Токтоткула. Ал аларга бул сумкада Кытай улуттук дары чөптөрү бар болгондугун айтты. Ал бул жерге кызынын ден соолугу үчүн тоок этинен бышырылган сорпону алып келген. Анын кызы жакында эле төрөгөн болчу. Алар көп жылдан бери жолугуша элек болчу. Энеке, бул сенин неберең. Биз сени аябай сагындык. Шуфен, Ең Мейсай, 63 жашта. Ал биринчи жолу чет өлкөгө чыгып жаткан болчу. Англисче да түшүнбөйт. Мен бул үчүн кайда барышым керек? Жанында эч кимиси жок. Ал жалгыз өзү 3 күндүк 3 өлкөдөн 3200 километрдик жолду учуп өтчү учакка түштү. Таң калыштуусу, бул иш кантип анын колунан келди? Эненин чыдамкайлуулугу, эр жүрөктүүлүгү жана сүйүүсү